Баарыңыздарга кутмандуу күн достор. Каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен көрүп турганыңыздардай өтө жумшак, даамдуу, бийик чыга турган жана эң башкысы үйдөгү гана азыктардан жасала турган торт даярдайбыз. Каналга жазылып, коңгуроочону басып, кийинки видеолордон да кабардар болуп турууну унутпаңыз. Рецепт жаккан болсо лайк басыңыздар. Ушул тортту кайталап жасап көрүп, жакындарыңыздарды кубантыңыздар. Анда эмесе кеттик. Алгач жумушту бисквит кылуудан баштайбыз. Ал үчүн бизге керектүү азыктар төмөнкүлөр. Биринчи, 7 жумуртканы идишке жарып алабыз. 1 чай кашык учунда туз кошуп, миксердин жардамы менен аппак көбүк болгонго дейре көбүртүп алабыз. Жумурткалардын саны торт бышыруучу формаңыздардын диаметрине көз каранды. Эгер торт бышыра турган формаңыздардын диаметри 18-20 см болгон болсо, сиздер 5 жумурткага даярдасаңыздар болот. Менин форманын диаметри 24 см болгондуктан мен 7 жумуртка коштум. Жана бул тортту бышырууда баарыбыздардын шартка байланыштуу үйдө тараза жок болгондуктан кашыктап өлчөөнү оңой көрдүм. 1 жумурткага 1 кашык сахар, 1 кашык un. Демек, мен 7 жумуртка кошконум үчүн 7 кашык толо un, 7 кашык толо кумшекер салам. Көбүртүү процессинде сахарды аз-аздан салып көбүртөбүз. Менин миксеримдин кубаттуулугу менен бул аппак көбүккө 10-12 минутада жетиштим. Көбүртүп алган соң унду аз-аздан салып, ундун үстүнө 1 чай кашык разрыхлитель же көбүрткүч салып аралаштырып баштайбыз. Аралаштырганда өтө кылдаттык менен аралаштырганыңыздар оң. Аралаштыруу учурунда кашыкты силкип аралаштырсаңыздар, un арасында күкүм болуп калып кетпейт. Унду 2 бөлүп аралаштырдым. Өтө көп аралаштыруунун кажети жок, себеби көпкө массаңыздар чөгүп кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда un ичинде күкүм болуп да калып калбашы керек. Элүү мл өсүмдүк майын кошуп, дагы аралаштырып алдым. Форманын астын жана четтерин өсүмдүк майы менен майлап алабыз. Бисквит массасын четтеринен баштап куябыз. Четтеринен куйганыбыздын себеби бисквитиңиздер пышканда тегиз болуп көтөрүлөт. Куюлган бисквитти колубуз менен айлантырып алабыз. Алдын ала кызытылган духовкага 180 градуска коюп, 45-50 мүнөттүн ичинде бышырып алабыз. Бисквиттин көтөрүлүшүндөгү эң бир чоң мааниге ээ бул алдыңкы 30 мүнөт аралыгында духовканын эшигин ачпаңыздар. 45-50 мүнөттө 180 градуста бышып чыгат. Мен кадимки эле кайнатылган же болбосо заварной крем даярдайм, бирок шоколаддуу заварной крем. Ал үчүн бизге төмөнкү азыктар керек. Крем кайнатылганы үчүн асты калың идиш алганыңыздар оң болот. Идишке кумшекерди, какаону, унду, жумуртканы салып, сүт кошуп, тегиз болгончо аралаштырабыз. Сүттүн баарын кошуп аралаштырып, тегиз кылган соң газдын өтө үлүңдөгөн отуна же болбосо плитанын эң аз кубаттуулугундагы күчүнө кайнатып алабыз. Кайнатуу учурунда тынбастан аралаштырып туруу керек. Жарым саат же 20 мүнөт өткөн соң крем кайнап, төмөндөгүдөй абалга келип калат. Ошол учурда гана плитадан алабыз. Эскерде кеткендей тынбастан аралаштырып турушуңуздар керек. Крем тезирээк суусун десеңиздер, пластмассовый идишке которуп, бетин целлофан менен жаап койсоңуздар болот. Кара кремибиз суулган соң үй температурасында жумшартылган сливочный маслону миксердин жардамында 5-10 мүнөт көбүртүп алсаңыздар болот. Май 2 эсе көбөйөт. Эми майга сууган кремди аз-аздан кошуп аралаштыра баштайбыз. Кайнатылган кара кремдин суусу абзел. Себеби ысык бойдон кошуп жиберсеңиздер, май менен аралашканда майды эритип, кремиңиздер суюк болуп, туруксуз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан албетте кремди суутуңуздар.
Мына туп-туура 50 мүнөттөн соң биздин бисквит бышып чыкты. Эми муну формадан акырындык менен чыгарып, 3кө бөлүп алабыз. 3кө бөлгөндө да акырындык менен бөлөбүз. Финалдык убакытка да жетип келдик. Эми тортту курайбыз. Мен пропитка үчүн кара кофе демдеп алдым. Сиздер өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша сүт же болбосо ширин чай менен нымдасаңыздар болот. Биринчи слойду нымдап алган соң, торттун кремин 2ге бөлүп алабыз. Бир бөлүгүн торттун үстүнө тегиз кылып жайып чыгабыз. Андан кийин экинчи слойду коюп, аны дагы нымдап алабыз. Үстүнө калган кремди сүртүп чыгабыз. Үчүнчү бөлүктү үстүнө коюп, четтерин тегиздеп алабыз. Торттун бетин коздоо үчүн ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша шоколадты эритип алсаңыздар болот. Шоколадты силикон шпательдин жардамында бетине тегиз кылып сүртүп чыгабыз. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга карап, калганын өзүңүздөр гүлдөп койсоңуздар болот. Мен үйдөгү болгон шоколаддардан гана четине гүл жасап койдум. Эми жасалгаланган тортту минимум 3-4 саатка же болбосо түнү бою муздак жерге же холодильникке коюп койсоңуздар, андан да даамына чыгып калат. Мынакей торт эртең менен кремдери синип, өтө жумшак болуп калды. Эгер видео жаккан болсо лайк басыңыз. Каналга катталып, коңгуроочону басып койсоңуз, биздин кийинки видеолордон да кабардар болуп турасыз. Кийинки видеолордо кандай тамак көргүңүз келет? Комментарийге жазыңыз. Барыңыздарга рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Тортту жасап, жакындарыңыздарды кубантыңыздар.